Tutağız işte bardığına bilesiңер, чейрек кылым Кыргызстанды башкарды. Ал киши башкарган мезгилде Кыргызстанда чындыгы катуу өзгөрүүлөр болду билесиңер. Биздин өлкөнү агрардык өлкөдөн агрардык индустриалдык өлкөгө айлантты. Акшын мезгилинде экономикада, социал тарамакта, маданиятта, бүт эле тарамактар боюнча абдан катуу өзгөрүү болгон. Аны биз мына көз менен көрдүк, биздин курактагы адамдар. Акшын эми эмгеги абдан зор. Анан мен дагы Кудайга шүгүр, Кудайга ыраазымын. 10 жыл Дулкун Абишевич менен Асхат Масаевич менен чогуу иштештим. Айрыкча ошо биринчи созутта 95-2000де орун басар болуп комитет төрагасы болуп калдым. Дулкун Абишевич комитет төрагасы болуп, Асхат Масаевич комитет төрагасы болуп, мына чогуу иштештик. Чындыгы алардын тарбиясын көрүп, алардан көп нерсени мына үйрөндүм. Мынаны ар дайым айтып жүрөм, алардын батасында калдым. Эмгегин, күчүн, жаштыгын, билимин баардыгын Кыргыз элине, Кыргызстан элине, Кыргыз мамлекетине арнаган дегенди көрсөтүш керек. Мамлекеттик башкарууну үлгүсү катары көрсөтүш керек. Дулкун Абишевичти. Ошол жагына көңүл буруш керек да. Бул Дулкун Абишевич ар бир иштеп аткан жетекчи мына менен баш болуп, мен баш болуп, ар бир чиновникке үлгү болуш керек. Мына эл үчүн мамлекет үчүн иштейт адам мына ушундай болуш керек. Ушундай таза болуш керек. Ыймандуу болуш керек. Жүрөгүндө ар дайым мамлекет эл деген мына болуш керек. Бул кишиде Кыргызстан өнүгүшүнө салым кошкон адамда эсептеле болсо керек. Бул өзгөчө адам, ошон үчүн биз 100 жылдыгын улуттук деңгээлде жакшы өткөрүш керек. 20 жаш иштеди, бирок андан кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин дагы эбегей зор салым кошду. Өзү план экономика менен мына тарбияланып сугарылса дагы, бирок ошол кетип аткан азыркы коомду көрүп, ошо рыноктук экономикада өзүнүн сунушун берип жүргөн. Ошону кандай алыш керек экенин да өз сунушун ар дайым айтып жүргөн.